Мен өзүмдүн суроолорума да ушул конкурстун суроосун берип коеюн, дагы кайрылып атат. Элет жерлериндеги пособие алуудагы көйгөйдү чечип берсеңиздер дейт. Бул убакка чейин программаңыздардан көрдүк. Бул боюнча мыйзам жазасыздарбы дейт. Ибрагим Жунусов бүгүн эл менен жолугуп жүргөндө бардык жерде айтып атат. Менин эң негизги чече турган маселем, биринчи очеркте турган бул мыйзам, эне жана бала жөнүндөгү мыйзам. Элдин бардыгы кол чабуу менен ушуну кабыл алып атат. Себеп дегенде, ушул эне менен бала жөнүндөгү мыйзам бүгүнкү күндө өтө зарыл мыйзам. Ибрагим Жунусовдун бул посол болуп иштеп жүргөндө эле ушул мыйзамды жазып даярдаганына бирден бир себеп, өткөн жылдагы шайлоого катышып, бардык жерде ушул маселе көтөрүлгөн. Пособие алыш үчүн мисалы, ошол энелер баланы төрөп, баласы төрөлгөндөн баштап 18 жашка чыккыча пособие алыш үчүн жалдырап, ар кимисине ошону далилдеп жүрөт. Чоң атаңын пенсиясы бар экен, чоң энеңин пенсиясы бар экен, үйүңөрдө портер машина бар экен, телевизорың бар экен, холодильник бар. Бул машина, холодильник жана башка бул күнүмдүк нерсе болуп эсептелиш керек да. Ар бир атамга таандык болуп эсептелиш керек. Ал эми бала төрөлгөндөн баштап 18ге чыккыча ал пособияны беришибиз керек. Себеп дегенде, мунун бирден бир көйгөйлүү жагы. Азыр баланы көп балалуулар баланы багуудан кыйналып бирден, экиден, үчтөн балалуу болуп атабыз. А Кыргызстанда эң аз балалуу деген 4төн, 5тен 10го чейин жетчү. Мына Россия Федерациясына ар бир төрөлгөн балага жөлөк пулду көбөйтүп койду. Булар өзүнүн демографиясын оңдоп алды. Азыр карасаңыздар, Россиянын телевидениесин карасаңыздар 10дон, 8ден, 9дон балалуу болот. Биз жок дегенде ушул пособие төрөлгөндөн баштап 18ге чыккыча, бирок ошол баланын өзүнө, энесине жете турган акча берсек, мен ойлойм, Кыргызстанда деле биздин аялдарыбыз 6дан, 7ден төрөгөнгө мындай чын жүрөктөн, кандай айтсам, кыргыздын саны көбөйтүшүн төрөй баштайт эле. Ошон үчүн бул мыйзамыбыз даяр, келерибиз менен бала төрөлгөндө 18ге чыкканда пособие алыш керек. Ал пособияны жылда качан көбөйтөсүңөр аз дебей, аны бааны көтөрүлүшүнө байлап коюшубуз керек. Эгерде бул жылкы алган пособиянын баасы эмдиги жылкыга ала турган товардын баасы көтөрүлсө, канча пайызга көтөрүлсө, пособие автоматически ушуга көтөрүлөт деп туруп мыйзамды алып коюшубуз керек. Рахмат. Дагы бир суроо келип туруп окуй кетейин. Ошол бул убакка чейин ушул депутаттардын убадаларын укканбыз, бирок ошол убадаларын аткарбай коюшуна эмне себеп дейт? Мен ушуга таң калуу менен мындай карадым. Себептен да былтыркы жылкы шайлоодо дагы азыркы чакырылыштагы депутаттардын 60-70% барып катышкан да. Анан бир жыл иштешти. Андан кийин арасынан албашта, андан кийин бир жыл иштешти. Мен ойлогом, кайсы бир депутат ушу пособие маселесин көтөрүп чыгып, чек маселесин, пособие маселесин көтөрүп чыгат десем, бири да көтөрүп чыкпады да. Себеби ошону көтөрүп чыгып, кабыл алып, күрөшүп кабыл алып койгондо, ошол депутаттын аз кандидат болсо эч жерде проблемасы жок өтпөк. А бирок көтөргөн жок. Бул биринчиден мен ойлойм, ошол парламентте эмне үчүн жаман сөз жабышып калды? Жанагы бирөө атап койбодубу? Ошол жаман сөз парламентке жабышып калды. Ал жерде жаман балдар эмес, жаман кыздар эмес, бардыгы татыктуу учурунда шайланганда. А бирок ушул парламенттин чакырышында мамлекетчил, мамлекетти башкарууну, мыйзам жазганды билген, мындай татыктуу, өзүнүн тажрыйбасы бар адамдардын жок болгондон кийин, булар кантип иш алып барганды көпчүлүгү кимден үйрөнөрүн билбей калып, ушундай жаманатка кабылып калышты. Ошон үчүн парламентте ар дайым улуумун, ортомун, кичимун болуш керек. Буга чейин эсиңизде болсо 2005-2000-чи 1995 жылдар жаңы шайланып барган депутат 2 жыл сүйлөбөй отурчу. 2 жыл үйрөнчү. Себеп дегенде ал жерде мамлекетти кураганда ошол тармактарда эмгеги сиңген адамдар отуруп ошолордон үйрөнүп 2 жылдан кийин мыйзам жазып сүйлөй баштачу. А бүгүнкү күндө депутаттын мындай природасы алмашып кетти. Депутат деген азыр биз майда нерселер менен алектенип калдык. Тиги жерде суу чыкпай атат, бул жерде жол деп. Парламент мыйзамдарды жазып катыш десе, ошол жол, суу,
детсад болобу, мектеп өзү менен өзү курулуп, ал маселе чечилиш керек да. Рахмат, азыр бизде ошол жарнамалык тыныгуу бар болчу. Ушул жарнамалык тыныгуудан кийин кайрадан эфирге кайтабыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздердин эсиңиздерге дагы бир жолу сала турган болсом, бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңешке Азаттык демократиялык партиясынын талапкери Ахматбек Келдибеков болууда. Ал эми сиздер кызыккан суроолоруңуздарды ушул экрандагы WhatsApp тиркемеси аркылуу калтырсаңыздар болот. Биз сиздерге жооп алып берүүгө даярбыз. Урматтуу шайлоочулар, 28 ноябрь күнү Кыргызстанда парламенттик шайлоо болот. Сиз шайлоо тилкесине келдиңиз. Ал жерде сизге 2 бюллетень берилет. Бирөөсүндө партиялардын тизмеси бар. Азаттык партиясын тандоо үчүн тизмеден 10 номердин тушуна тандоо белгисин коесуз. Бюллетендин ылдый жагында 54 чарчы бар. Ал Азаттык партиясынын талапкерлеринин катар номери. Жакшылап ойлонуп, сиз тандаган талапкер канчанчы номерде болсо, ошол сандын тушуна гана белги коесуз. Жыйынтыгында сиз Азаттык партиясына жана анын катарындагы сиз жактырган талапкерге добуш берген болосуз. Эсиңизде болсун, Азаттык партиясы жана анын курамындагы сиз тандаган талапкерлер парламентке өтүш үчүн партияга дагы талапкерге дагы добуш бересиз. Эгерде талапкерге добуш берүүнү каалабасаңыз, партияга гана шайласаңыз болот. А бирок партияга добуш бербей туруп, талапкерди тандай албайсыз. Мындай учурда талапкерге берген добушуңуз жарасыз болуп калат.